Биздин дыйкандардын көпчүлүгү мындай да. Мен дагы ушул жерден сразу кыстырып кетейин. Бизде азыр мамлекет баардыгыбызды теневой экономикада чыккыла деп атат. Баардыгын ачык көрсөткүлө деп атат. Көрсөткүлө дегенде дыйкандар могу ип ачып же бир жандай ошол нерсени ачпай атат да. Себеби дегенде алар мамлекет мен кыйынмын десең ишенбейт да. Бир кагаз жүзүндө көрсөтүшүң керек да. Кыйынсыңбы сен десе, мына мен мынча товар өткөргөм, мынча сомго. Мен дыйкандарым көп акча албай жүрөт. Анан кийин бектен мен сага баягы клубник өткөрбөдүм беле, ошону кагаз жүзүндө чыгарып берип койчу дейт. А мен аны чыгарып бергенмен сен өзүң ип болгон эмессиң убагында. Ип болуп катталып койсо, мамлекетке азыраак акча төлөп койсо, ошол кагаз жарамак да банкка. Барса с удовольствием ача бермек. Сен клуб майнага монча товар өткөрүпсүң, мынча акча алыпсың. Сенде бир жылдык доходуң 600 миң, 700 миң экен. Анда свободно беребиз, мага ал деп эле акчасын бермек. Биздикилер ошондон качат. Ана документ толтурган келгенде эле банктын өйлөйбүз да. Банк бербейт. Булар тааныштарына берет деп. Кичине болсо дагы эми мамлекетке ип болсоңор деле көп акча төлөбөйсүңөр, азыраак эле акча төлөйсүңөр. Бирок ошону кичине төлөп, официалдуу түрдө катталып койсоңор, ана бизге алып келип товар өткөргөндө, ошол товарды мен ушул клуб майна компаниясына өткөрдүм, монча миң сомго деп туруп. Официалдуу түрдө өткөртүп алсаңар, ал силерге пайда. Эртең любой жерге алып барып көрсөтөсүңөр. Мына мен монча өткөргөм, мынча пайда көргөм, мынча жерим бар, жерим арендасы мындай деп баарысын официалдуу түрдө кагазга даярдап койсоңор, эми быйыл ала албай калгандар кийинки жыл деле убакыт бар, кийинки жылда алсаңар болот. Биз менен контракт кылып алгандар көп болду чын. Мындай активдүү иштештик 2023-жылы. Тактап кете аласызбы? Канча дыйкан ушу мөмө жемиш өстүрүү үчүн сиздерден канча суммада мындай каржылоо алышты? Саламатсыздарбы? Өткөн жылдын акыркы кварталында РСК банктын ислам терезеси бул жол менен 10дон ашык мөмө жемиш ассоциациясынын өкүлүнө 7 миллиондон ашык суммадагы каржылоону ишке ашырды. Азыркы учурда көптөгөн четте жүргөн биздин мигрант бир туугандарыбыз, алар дагы ошо Кыргызстанга келип ушул бизнеске аралашкысы келет, бирок керектүү суммасы, акчасы жок болгондуктан банкка кайрылганга туура келип атат да учурда. Анан алардын баягы 6 айдык доход, дагы бир мындай кирешелери болуш керек экен кредит алуу үчүнчү. Сиздерде кандай талаптар бар? Ушул жагын бир кененирээк айтып бере аласызбы? Негизги талап банк каржылоо алып аткан кардардын кирешеси бар экен жана ошол кирешеси алып аткан сумманы кыйналбай ай сайын төлөп туруу мүмкүнчүлүгү бар экенин далилдеши керек. Бул тастыкталыш керек. Бул тастыктоолор документ түрүндө өтөт. Ошондуктан ар бир киреше кандай гана түрдө болбосун, сөзсүз түрдө документ аркылуу далилденип туруш керек да. Эми чет өлкөлүк кирешелерди биз кошумча киреше катары гана кабыл алабыз. Негизги киреше катары чет өлкөдөн алып аткан акчалар эсептелбей калат да. Негизи кандай адамдар сиздерге ушул каржылоо алуу үчүн кайрылса болот? Эми айыл чарба тармагында тармактар көп. Ушул биздин мөмө жемиш боюнча негизги тармактардан болуп малина жана клубника өстүрүү багыттары болду. Ушул багыт акыркы жылдары Кыргызстанда эң бир өнүгүп келаткан багыттардын бири болуп саналат. Суммалар дагы өзүнө өзү айтып турат. Жылыга клубника жана малина өндүрүү жана ошол тармакты, ошол багытты каржылоо эселеп өсүүдө. Чоң рахмат. Буюрса 2024-жылдагы биз сиздер менен тыгыз байланышта иштеп, көптөгөн дыйкандардын ушул бизнеске киришине бир салым кошобуз деген ойдобуз. Сиздерге ийгилик. Буюрса биздин дыйкандар келсе, демек сиздер аларды тейлегенге даярсыздар. Чоң рахмат. Албетте РСК банк ислам терезеси дагы колдон келген жардамын аябайт. Биздеги проекттин баары ушу биздин дыйкандарды жана ишкерлерди колдоого арналган. Ар дайым күтөбүз. Сиздерге ийгилик.